Коомчулук экономика министри Темир Сариевтен кумтөр долборун салық төлөнүн жалпы эрежесине киргизүү идеясынын натыйжалуу болоорунан шектенип турат. Азырынча инвестор 2009 жылкы Центра Голд компаниясы менен биздин өкмөттүн ортосундагы келишимдин шарттарына ылайык төлөмдөрдү жүргүзүп келүүдө. Ал эми экономика министрлигинин башчысы Центра алтындын баасына жараша кирешелеринен салык төлөөсүн сунуштап жатат. Өкмөттүн кеңешчилер советинин акыркы отурумунда адистер токен тармагындагы мындай салык системасы мамлекетибиз үчүн пайдасыз экендигин билдиришкен. Мындай пикирге көптөгөн көз карандысыз экономисттер кошулушуп, бюджетти толтуруу максатында гана салык кодексин өзгөртүү өлкөбүздөгү инвестициялык климатты толугу менен начарлатышы ыктымал экендигин билдиришүүдө. Акыркы жылдары Кыргызстан Дүйнөлүк банктын бизнес жүргүзүү боюнча рейтингинде өз көз карашын акырындап жоготууда. Коңшу өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрү улам жогорулап баратканда биздин мамлекет төмөндөгөндөн төмөндөөнүн үстүндө. Караңыз, 2011 жылы 44-орунда болсо, былтыр араң 70-орунга илинген. Адистердин айтымында өлкөдөгү саясий абалдын туруксуздугунан сырткары фискалдык мыйзамдардын кол жоолуктай өзгөрүп турушу таасир берүүдө. Айрыкча ирмемдик пайда көрүү жана бардыгы мамлекетибиздин бюджетинин жыртыгын жабуу үчүн жасалууда. Серепчилердин пикиринде Кыргызстандын айрыкча фискалдык тармактагы реформалары олуттуу коркунучтарды жаратууда. Мамлекеттин кызыкчылыгын коргойбуз деген атка минерлер бизнестин өнүгүшүнө ыңгайлуу шарттарды түзүүнү ойлобой жатышат. Каржы министрлиги киреше бөлүгүнүн түптөлүшүнө жооп берет. Бирок бүгүнкү күндөгү фискалдык саясаттын иштелиши салык төлөөчүлөргө түшүндүрүүлөрү каржы министрлигине өткөндүгү жана бүт декларациялардын кыскартылып жогорку деңгээлде жеткендиги өкмөттүн экономикалык саясатынын курсунун өзгөргөндүгү кабар берет. Серепчилердин пикиринде Кыргызстандын фискалдык мыйзамдарынын туруксуздугу жана өзгөрүлмөлүүлүгү ишкерлик чөйрөсүн начарлатып артка тартууда. Парламенттин отурумунун күн тартибинде Кыргызстандын салык кодексине өзгөртүүлөр жана кошумчаларды киргизүү маселесинин бир жылда бир көтөрүлүшү адаттагы эле нормага айланып калды. Это пугает отдельно. Если государство... Эгерде мамлекет салык төлөөнү улам сайын өзгөртүп, оюндун шартын кайрадан карай берсе, бул дагы өзүнчө коркунучтуу маселе. Жергиликтүү өндүрүш ачып, акча табалы деген ишкерлер толтурат. Эл эми бардык пландарын токтотуп кайда барып, эмне кылабыз деп отурушат. Ал эми атка минерлер салык кодексине кезектеги өзгөртүүлөрдү жасап жатып, мындай суроолор менен башын оорутушпайт. Жада калса ген компанияларына салыкты кирешелерине жараша төлөөсүнө сунуштап жатып, ал каражат түздөн-түз баалуу металлдардын баасына байланыштуу экендигин деле ойлонушкан жери жок. Самое верное это салык салуунун эң туура жолу айрыкча тоген компанияларында дүйнөлүк бааларга байланыштуу өзгөчөлүгүн эске алуу шарт. Эгерде алтындын баасы көтөрүлсө, Кыргыз Республикасынын бюджети дагы өзүнүн үлүшүнө жараша баанын өсүшүнөн салык иретинде каражат алып турушу керек. Чындыгында башка экономисттин кумтөр менен кошо келечекте бардык алтын кен ишканаларынын салыгы баалуу металлдардын баасына жараша төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча революциялык сунушу бүгүнкү күнү актуалдуулугун жоготту. Анын үстүнө ал Кыргызстанга пайдасыз болууда. Анткени Сариевдин канадалыктарга салыктарды жаңыча төлөө сунуштары алтындын унциясы $1700 болуп турганда айтылган. Азыр дүйнөлүк биржаларда алтындын баасы дээрлик $1200 чейин түшүп кеткен. Ал эми башында экономика министрлигинин идеясын кош колдоп колдогон өкмөт баалуу металлдардын баасы ыкчам түшө баштаганына байланыштуу чечим кабыл алууда кечеңдеп турат. Жакында эле кеңешчилер советинин отурумунда Центеранын азыркы 2009 жылкы эле өзүбүзгө пайдалуу болгону келишимге ылайык салык төлөө абалын сактоо сунушу айтылган. Серепчилердин пикиринде кирешеге жараша салык алуу өтө тездик менен жана терең ойлонулбай жаткандыгын белгилешүүдө. В свое время вот Учурунда казинолорго да ушундай эле мамиле жасалган. Ал жерде чоң акча бар болушу керек. Келгиле анда ал жактан 70% кирешеден төлөмдөрдү ала беришсин. Сөзсүз мындай нормалар эч качан иштебейт. Же бизнестерин токтотушат, же жең ичинен сүйлөшүү саясатын жасашат. Жер үйгенин иштетүү лицензиясынын сатуу конкурсунун ишке ашпай калышынын себеби фискалдык мыйзамдардын туруксуздугу болгондугун айтышууда. Эгерде бир канча жыл мурун эле Кыргызстандын милдеттүү төлөм системалары, анын ичинде тоген тармагында да аймактагы эң жеңилдетилген деп саналып турган. Азыр болсо салыктын жүгү ат көтөргүс болуп оордуп кеткен.
У компании какой? Компаниянын кызыкчылыгы эмнеде? Бардык эле жеке компания сөзсүз киреше үчүн иштейт. Дүйнөдө алтындын баасы жогору болуп турганда, ага Кыргызстандагы кызыктар. Балким бир канча жылдардан кийин алтындын баасы түшүп кетсе, биз бардык инвесторлорду жоготуп алышыбыз мүмкүн. Анткени биздин бир топ кемчиликтерибиз бар. Бир жагынан салыктын жүгү да оор жана туруктуулукта сакталбай жатат. Айтмакчы кирешелерге жараша салык алуу идеясы Монголиядан алынган. Бирок алар ушундай салык салуу эрежелеринен баш тартышкан. Анткени бардык тоген тармагынын ишмердүүлүгү жылбай токтоп, алтын өндүрүшү төмөндөп кеткен. Серепчилер тоген ишканалары тарабынан бюджеттин бир бөлүгү толтурулуп жатканда, ошондой абал Кыргызстанда да кайталанабы деп сестенип турушат. Бирок эмне болгон күндө да алтындын баасына жараша кирешеден салык алуу үчүн кыргыз алтынды бошотууга ведомство арасында комиссия түзүлдү. Ал эми Кумтөр алтын кени боюнча бардык көз карандысы серепчилер чоочулап, көңүл жубатаарлык эмес натыйжаларды көрсөткөндөрүнө карабай, экономика министринин башчысы Темир Сариев мурдагыдай эле Центера Голд компаниясын жалпы салык төлөө режимдерине киргизүү көз карашын коргоп келүүдө. Эмнегедир азыркы учурда дүйнөдөгү баалуу металлдардын түшүп жаткандыгына да караган жери жок.